Урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаров, мына сиздер иштеген мезгилдерден бери чын эле айтуу керек, карапайым эл үчүн бир топ жылдардан бери көйгөй болуп келген маселелер акырындан чечиле баштады. Ошондой көйгөйлүү биздин айыл үчүн бир маселе бул мектеп маселеси болчу. Болгондо да 80-жылдардан бери, мен окуган жылдардан бери ушул көйгөй болуп келген мектебибиз жок, спорт залыбыз жок. Акыры мындан 3 жыл мурун мен ошол урап бара жаткан мектептин видеосун тартып сизге кайрылуу жолдогонмун. Сизге рахмат, сиздин командаңызга рахмат, биздин айылдын демилгелүү тобу активисттерибизге, мугалимдерине рахмат. Булар да каттуу талап коюшту. Мамлекет да ага жакшы жооп берди. Ошентип мына жакында былтыр айыл элин кубанткан сонун 150 орундуу 2 кабат толук шарты менен орто мектебибиз бүткөн эле. Алтай Осмонов атындагы. Кубанычыбыз көпкө созулган жок. Мына быйыл сентябрь айында сабак эми эле башталып бир нече күндөн кийин мага дагы кайрылышты эле. Ошондо өз убагында айта албай калдым. Мына азыр кеч эмес айтып жатам ошол көйгөйлүү маселени. Анткени бүгүн биздин айылдыктар курултайга делегаттарды шайладык. Ошол жерде дагы ушул маселе кабыргасынан коюлду. Дегеним, өкмөттүн оптималдаштыруу деген программасы биздин айылга да жетип келип, ушул былтыр гана бүтүп бөөктөрдү чексиз кубанычка бөлөгөн, ата-энелерди сүйүнткөн ушул мектепти быйыл жаап, мына бир нече күнгө чейин жабылып калды. Жогору жактагы экинчи мектепке барып окуйсуңар дептир. Көпчүлүгү окубай эч жака да барбайбыз деп ушул жерде окуу процесси ошол кезде токтоп да калды. Элдер эмне кылышын билбей калды. Былтыркы сиз ушул бүтүрткөн мектепти быйыл ошондой оптималдаштыруу деген программа менен келген адамдар, сизге болгон ушул элдердин чексиз сүйүүсүн, сизге болгон чексиз ишенимин булар талкалашып, мына ушундай нерсени киргизишти. Бирок жогорку кеңештин депутаты Айбек Алтынбеков көтөрдү, мугалимдер демилгелешти. Айтор кайра белгисиз бир мөөнөткө чейин мектеп азыр ачылды. Бирок дагы ушул бүгүнкү курултайдан дагы көрдүм мен, бул толук бүтпөптүр. Бүгүн болбосо эртең кайрадан мектеп жабылып калышы мүмкүн болуп турат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаров, сиз буга жол бербеңиз, суранабыз. Биз бул мектепке канчалаган мээнеттер менен, канчалаган биздин активисттерибиз губернаторго чейин, райондун акимдерин жөн эле тытып иришти. Айыл өкмөттөрүн ушунчалык ора болуп, ушунчалык чоң каражаттар менен бул мектебибиз бүткөн да. Эгерде бул мектепти жаап коюп, балалуу үй базар, баласыз үй мазар деп коет. Бул мектепти биз мазарга айланта турган болсок, адам кирбеген, адамдын деми жок болгон кандай гана сонун имарат болбосун, тез эле керексиз абалга, бир ушундай касиети бар болот экен, айланат да, керексиз жаман бир кырдаал келип чыгат. Анын ичи урай баштайт, паң басат, көгөрөт. Ошентип биздин ушул татынакай жумурткадай болгон мектебибиз, миллиондогон акчалар кеткен мектебибиз жараксыз бир пайдасыз имаратка айланып калат. Эми ошол балдардын саны аз экен деп оптималдаштырабыз деп жатышат. Ооба, советтик мезгилде мен бүгүн Эрмамат деген агам менен сүйлөштүм. 6 бала бир класста окушкан экен. Ошентип деле жакшы адистер чыккан. Мамлекет ошондо деле балдарды тарбиялагандан, келечек муундарга билим берүүдөн эч качан каражатын, тыйынын, мүмкүнчүлүктөрүн аябаган. Урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаров, ошол элибиздин сизге болгон ишенимин, мотурайган бөөктөрдүн кубанычын, ошол жерде иштеген мугалимдер жамаатынын
sizge болгон чексиз сүйүүсүн жана ишенимин ошол оптималдаштыруу деген программаны чыгарган адамдардын талкалап кетүүсүнө жол бербеңиз. Сизге ишенебиз. Сиз кандай болгон учурда дагы Кыргыз Республикасынын президентисиз. Сизде акыркы чечим болот. Мындай оптималдаштыруу бир эле биздин айылда эмес, Базар Коргондун башка айылдарында да, Кыргызстандын башка жактарында да болуп жатат. Ошондуктан кандайдыр бир комиссиянын негизинде ошол элдин мүмкүнчүлүктөрүнө жараша бул маселени чечип бериңиз. Анткени биз бул Сейитказы деген Коктуда эл мындай өтө сейрек конгон, сейрек жайгашкан айыл. Бир айылдан бир айылга барып келүү үчүн абдан эле кыйынчылык жана бул убакытты алат. Балдарыбыз ансыз да кышкы мезгилдерде кыйналып жүрүшөт. Транспорт маселесин албетте чечебиз деп жатасыңар. А бирок транспорт маселесинин чечилүүсү бул проблеманын чечилүүсү эмес. Убакыт керек, башка керек. Ал жерде окуп жаткан, иштеп жаткан мугалимдердин жамааты кээ бирлери жумуссуз калат, канча жылдан бери иштеп келген. Аны өзүңүз мыкты түшүнөсүз. Айтып отуруунун кереги жок. Ошондуктан ушул бизге окшогон ыраак жайланышкан айылдардагы мектептерге ушул оптималдаштырууну мындай киргизбей койсоңуздар деле болот. Анткени биз башка бир айылдардай компактуу, чогуу жайланышкан айылдардан эмеспиз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаров, ушул биздин кайрылуубузду мен ушул өзүмдүн кичи мекеним Каражыгач айылынан мурда 3 булак жогору жагы эле азыр картага Каражыгач деп түшүп калыптыр. Ушул Каражыгач элинин атынан сизден мен миңден миң суранып кетемин. Саламатта калыңыздар.